Ары чуркап, бери чуркап, таксисттин эшигин бирөө тарс этип жапканда анан нервденип, баягы адам мага не дедиби? Ал не жаман карайсың мени дедиби? Деп атып, мындай жини келип, баягы койчу койду таш менен уруп, сөгүп баштаганда, намаз чындыгында ушундай бир өкүм бир туугандар. Болбой эле мен кыйынмын, антем, мынтем дейбиз да. 10 жылдан бери аңгыл дүңгүл болгон жолдор түзөлүп кетет мисалы, туурабы? 9 жолу келип, 9 жолу кайтып атып, анан ушинтип 5 малга түшүрүп алып келген намазды биз азыр асырам каза болуп калды, деп жеңил айтып коет го. Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Аллах табарака ва таала сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берди. Алланын үйүнө келип, сажда кылып, Аллага дагы бир күн өзүбүздүн Аллага моюн сунуучу пенде экенибизди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берип атат. Алланын астында эң кымбат жерлер бул Алланын үйлөрү. Масжид. Масжид деген сөз бир туугандар сажда кыла турган орун деген сөз. Мечит ар бир мусулмандын жүрөгүндөгү кымбат орун. Неге? Ал жерде эң кымбат болгон ибадат аткарылат намаз. Намаздын ичинде дагы Аллага эң жаккан кыймыл аракет ал сажда. Адам өзүнүн эң кымбат жерин, урматтуу жери, чекеси, ошону жерге коюп, төмөн болуп, жалдырап, Субхана Раббиял А'ла. Сен Алла эң улуу таза затсың. Чекемди жерге коюп, сенден жалбарып сурайм, мени кечир деген маани. Мен ушунчалык төмөнмүн депчи. Ушинтип Аллага жалбарып туруусу Аллага жагар экен бир туугандар. Ошол Аллага жаккан кыймыл аракеттин атынан Аллах Таала ушундай курулган имараттарды мечит деп койгон. Мечит дегендин түзмө-түз мааниси сажда кыла турган орун бир туугандар. Сажда Аллага жагат. Алла пенденин сажда кылуусу Аллага ушунчалык жагар экен бир туугандар. Ошон үчүн сиз менен биз жер бетинде сажданы көп кылыш керекпиз. Намаз. Ушундай бир өкүм Пайгамбар алейхиссалам балакатка жеткен балдарга эң биринчи өкүм бергиле деп кайсы өкүмдү айткан? Закетти айтканбы? Жок. Ажылыктыбы? Жок. Намаз. Намаз өкүм. Намаз өкүмү эң биринчи берилген өкүм. Балакатка бисмилла деп эми жетип жетелекте балдарыңар 7-8ге жеткенде намазга өкүм бергиле. Намаз окуп баштасын. Балакатка жетелек. Жаш балага эң биринчи өкүм Пайгамбар алейхиссалам намазга буйругулай үйрөңөр. Аллах Таала пайгамбарыбыздын өзүнө да айткан: "Ва'мур ахлака бис-сала". Үй бүлөңө өкүм бер намаз окууга. "Вастабир алейха". Өзүң дагы ага бекем тургунуң, өзүң дагы бекем туруп көрсөт, аларга дагы өкүм бергени. Намаз ушундай бир туугандар адамдын жашоосун тургузат. Намаз адамдын жашоосун түздөп коет. Намаздын мааниси түздөв, ал түздөйт бир туугандар. Ида салахат. Качан намаз оңолгон болсо, салахат хаят, жашоо турулат. Жашоо оңолот. Ошондуктан сиз менен биз намазыбызды тургузуп, намазды оңогонго аракет кылыш керекпиз.
Bir adam bir alımga kelip, men taqdırım özü teskeri жазылып калган. Ne kılsam bolboyt, işke aşpayt, жақшы bolboy, kıynalıp jatam. Андай kılam, mınдай kılam, hiç işim жүрүшпөйt. Kayaka varsam, uşul bolboyt degi. Dese, kanday kılışım gerek dese, taqdırım teskeri bolup kalgan deydi eken da kayra. Anahan bayakı adamdan alım suraptır. Sen namaz okuysun bu? Çekengdi jerge koyup sajda kılasın mı? Dese yok, oşun nerseni men kılbay. Taqdırım teskeri bolup kalgan deysin. Özü pečat. Бұл дағы мындай қарасаң тескери болады. Аны алып тұрып қағазға ұрсаң оң шығады. Печат тескери болады. Аны бассаң анан түс шығады. Сен тағдырым тескери болады дейсің. Мұны жерге печат қылып ұрсаң түс шығады. Әркім өзінің қайсы бір ішті қылса, ошол нәрсе жиынтықты болбоса, даттана беребестен мен ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды. Печатты көбүрөөк басыш керек. Иштердин бүтүшү неменен болот? Ушу кагазга бир печат бастырышым керек эле, ушул болбой жатат да, ушул барам мен басып берип койбойт, дейбиз го. Өзү чындыгында бир печат көп нерсени чечет. Бир печат бас жерге, эки рекет сажда окуп, бир эле печат баскан эле чечилет, маселе чечилет. Аяққа барып башыңды саласың, бияққа барып башыңды саласың, ақыласың, бұл қыласың, болбағанда анан болбой тат. Я Алла өзің жардам берші деп анан намазға жығылабыз. Анан дағы болбойт. Неге білесіз бе? Аллах Таала биринчи эле мага эмне келген жоксуң деп Аллах Таала бираз таарынып, ушу маселени биринчи эле мага келсең болот эле го дейт. Akıllı adam başında ele Bismillah degende ele köyge keldi, daroo Allah'a kayırılış gerek. Namaz uşunda hökümür tuğanlar. Oşoğa bir cuma günü je ayet gündörü elemez. Siz menen biz 5 mahal namazыбыз tura turgan bolsa, чындыгында бұл намаз адамды келесе болуп, жинди болуп калуудан сактайт. Адамды адам боюнча сактап калган нерсе бұл намаз. Болбосо биз адам экенибизди унутуп калабыз. Адам экенин унутуп калат. Дүйнөгө келген максаттарын унутуп калат. Ошол намаз кайра окулуп чекең жерге тийип турганда баш иштейт. Sok dağımına çıkış için magazinçi, dükkönde turgan soktu oşundoy alıp bергенде siz de oşol boyunca alıp açıp durup içseniz dağımı bolboyt. Anın baş жагыны ылдыйга кылып, ылдыйны өдөгө кылып кичине чайпасаңыз, соктун дağımı келет, таттуу болот. Adamdın dağı adamdık sıfatı keliş üçün başını ıldıyğa kılıp, kayra ödö kılıp, kayra ıldıy kılıp, kayra ödö kılsan, adamdık sıfat kelet dağı adam bol döşeydi. Çalan ele terektey bolup kötörüp düreversen başında moyuntup alıp, al baş iştebeyt. Oylayısın men başım işteyt, men kıyımın, men tigindey, men bunday. Al baş iştebey kalat. Oşol baş işteş üçün biraz ıldıyğa kılış gerekti. Pečatты басып туруш керек жерге, саждаға жығылып. Анан баш иштейт бир туган. Болбой эле мен кыйынмын, антем, мынтем дейбиз да. Намаз чындыгында ушундай бир өкүм бир тугандар. Ибадат гана эмес бул. Ибадат эле эмес. Эгер ибадат болсо, анда күндүн бир учурунда бир маал bir karının же alımdın артынан барып, bir жолу таза кийимдерин кийип, жакшылап дарат алып,
bir mal uzun okuyup koysoň ibadat sonun bulmukta. Namazda ibadat ele maksat emes. Namazda Allah'ta estep turu. Dünyeni estep ketebiz siz menen biz. Unutup kalabız Allah'ını. Allah'ını estep turuş. Akimis salat eli zikri. Meni esteş üçün namaz okugula degen Allah. Meni estep turgula. Zikir kılış üçün namaz okugula. Oşan üçün adamdık kasiyetin jogotup albaganday bir joldomonu namaz bergendigi üçün Allah Taala namazды kündün bir wagtysına koybay, ar kayсы жерге koyup koygan, kayra biz unutup kalganda barıp namaz okup, men adam turbaymынбы men pendekemin dep özüz estep turabыз. Misалы karasanız, күн чыгып, жер жарып, iş baştalganга çeyin Allah birinci namazga çıkırat. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya alal salah, hayya alal falah. Namazga kel, kutuluğa kel, kutulasın. Şuğa ele kelsen sen kutulasın. Biröden uruşudan, birömen sögüşüden, bakırıp sakırıp ketüden kutulasın. Kelip kal, dep çıkırat. Ептеп, şirin, tatlı uykundan közüңdü ептеп, uşalap, daharatты alıp meşte kelseň, uzundağı emes de 2 reket okandan keyin hemi bar işiňdi kıla ber deydi. 2 reket. Bagımdat namaz. Bagımdatты okup peşimge çeyin 4 saat, 5 saat türlü tarmakta işlegen adamlar türlü jaktarına tarap ketet. Koyucular koyunu aydap, bukaçılar bukasına jem salıp, dağı bürösün bir nese kılıp, sodagerler bazarına ketet. Dıykancılar dağı özünün poylasına varıp, soğatına ketet. Her kimisi arkaysıga ketip, bir koyu bir jaka kaçıp, nar koyu bir jaka kaçıp, taksistler bolsa taksi vızıp çakırganda, barsa atmen dep koyot, nerv bolup, şunday jini kelip, koyçu koydu taş menen urup, sögüp başlaganda, adamlık sıfattan çıkıp başlaganda ne kılat? Allah Taala Allahu akbar, Allahu akbar, kel deyip, kel dep kayra çıkırat namazga. Kayra kelip, peşimge kelseň, sen özü 2 reket men adam bolboysun okşayt. 2 reket sen tarbiyala almadı. Koyun kaçsa koyunun ardından sögünüp, sağınıp başlap kettin. Kel bir 4 reket oku da peşinde 4 reket beretti. 4 reketти okup, anan peşim namazdı okup, muzdak su menen darat alıp, başıňa mas tarttın, oğuzuňa su aldın, murduňa su algandan keyin bayağı nerv bolup, nerv kaşaygan bary öz jayına düşüp, oh şükür. Her bir namazlı cemaat menen imamdın artынан jakşılap darat alıp okup çıkkandagı ahvaldı elestetseňiz kanday sonuna? Oy, esalı şunday bir öz orduna düşkön, jakşı, janımdagy adamga jılmayıp, assalamu aleykum, namazыңыз kabul bolsun depçi, şunday bir sonun bolat da köňülüň. Öz orduna düşöt. Namazınız kabul bolsun dep oň jak sol jak menen salamdaşıp alıp, anam bayağı gör düýne dağı baştalat da, kurup ketkir düýne dağı başlap, Arı çurkap, beri çurkap, taksistin eşigin birö tars etip japkanda anan nerstenim dağı sögünüp başlayt. 1 saat, 2 saat, 3 saatga çeyin jakşı ele жүрөбүz. Birok bolbay ele kayra baştalganda anan Allah Taala dağı çıkarat. Allahu akbar, kelbeysiňerbe, bolbay kaldyňar sizler dep kayra çıkırıp asırga kirip dağı asır namazda okugandan keyin dağı jakşynakay bolup kalasyň. Uşul namaz siz menen bizi uşuntip tarbiyalap turbasa, erte menen taң atkandan başlap keç jatkanga çeyin soda dep je, koy dep je, uy dep je, ögüzdün kuyruğuna jabışıp alıp жүрgөн bolsoň,
Анда ертеден кечке миң чарча бүткөн келип эс алайын деп жатып алып да эс ала албай каласың да. Баягы адам маған не дедиби? Ал не жаман карайсың мени дедиби? Деп атып түндүн жарымына чейин жетип же уктай албайсың. Же уйку жок. Уктасаң же жакшы эс ала албайсың. Эми карасаңыз асыр намаз менен шам намазынын аралыгын Аллах Таала ушунчалык жакын кылгандыгы эмне үчүн ушундай жакын десе, ал жакын болгондугунун себеби ал учурда өзгөчө иштер кычайт. Өзгөчө адам адамдык сафатын жоготот. Ошол учурда Аллах Таала булар такыр эми айбан болуп кетпесин, айбандыкка кирип кетпесин деп Аллах Таала асыр менен шам намазынын аралыгын жакыныраак кылып койгон. Асырдан шамга чейин өзгөчө айыл жергелерине баягы бададан малдар келген учур, койлор кирип атат, бирөөнүн кою сенин корооңа кирип кетти, сенин коюң башка бирөөнүн коюнун коюна кирип кеткен. Дүкөнчүлөр эми дүкөнүн ушундай растап эшикти жабайын десе бирөө келген, таксыр 1 килограмм күрүч берип коесузбу дейт. Мен жаптым эртең келчи десе мен айылдан тектен келгенмин. Берип коюңузчу эми. Күрүчтү те астына калып кетти да десе суранып туруп алган. Кайра нерви чыгып азыр эми күтүп тур деп алып чыгып ичинен сөккөнчө алып чыгат да. Кой, жат кой кирип калган жокпу деп айылда баягы кой жок, кирген жок. Мына турбайбы сен кой корооңдо? Мына меники кирип кетти. Не жок дейсиң деп аны менен урушуп шундай нервтенип атканда Аллах Таала шамга кайра чакырат. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Келгиле, намазга келгиле деп. Шундай намазга кирип шам намазын өз убагында окуп алсаң, ошол күнү анык бирөө менен урушуп, бирөөнүн жүрөгүнүн ортасында. Башты ылдый кылыш керек да. Баш ылдый болду, баш иштейт. Баш ылдый болбой дайыма көтөрүлүп жүрө берсе, ал иштебей калат экен. Анан кечинде дагы булар жакшыраак эс алып алсын. Өтө эле катуу чарчап, аны менен урушту, бул менен бакырышты. Ошонун баарын төгүп, күнөөлөрү кечирилип, жеңилдеп, жакшы уктасын деп Аллах Таала куптан намазын берген. Куптанды окуп, жеңилдеп, бошоп алгандан кийин куптан, анан куптандан кийин дароо уктаң дейт. Куптандан кийин укташ керек болот. Бирок куптандан кийин дагы сак-сактап көчөдө жүргөн болсоң, анда адамдык сыфат келиш кыйын болот, бир туугандар. Ошого урматтуу бир туугандар, Алла бизге ушундай бир белек берген. Өтө маанилүү нерсе. Караңыздар, кайсы иш өзү маанилүү болгон болсо, анын алдында баягы мукаддама деп коет. Мукаддамасы өтө шан шөкөттүү болот, мукаддамасы деген. Алдын ала келген bir узучулары. Мисалы, Карабалтага өлкө башчы келет десе, Карабалта элим не болот? Биз эми карапайым, биз анча ишибиз жок. Бирок Карабалтанын жетекчилери көчөнү тазала, шыпыр, эртең келет. Мына 1 саат калды, мына 2 саат калды деп тазалап, нары бери кылып, чурку бүтпөгөн иштердин баары бүтүп, 10 жылдан бери аңгыл-дүңгүл болгон жолдор түзөлүп кетет мисалы, туурабы? Ал неге андай болду десе, маанилүү адам келип атат да. Маанилүү нерсе болгондон. Ошон үчүн анын алдындагы иштер дагы келип 1-2 саат туруп кайра кетип калат, бирок ошончо нерсе үчүн 10 күн даярдык болот, 20 күн, 1 айлык даярдыктар, мынчанчы числоодо Карабалтага келет деп даярдык ушундай жүрөт. Пайгамбарыбызга дагы Аллах Таала намазды бериш үчүн өтө алдындагы баягы эмелери көп болгон. Маанилүү намаз, маанилүү болгондугу үчүн түндө барып, ойготуп аны. Мына намаз деп эле берип койсо болот эле. Антпестен сени чакырып жатат Алла.
Turunuz deb oygatып turup, Daratın arka belgisini aldırıp, haram meçitke alıp barıp, atayın bir adam zatı minbegen, Burak degen ulodu dayındap, muno ulogo mininiz emi dep mingizip alıp, Aksa meçitke alıp barıp, жалпы пайgambarlarga жолуктуруp алып, андан birinci asman, ekinci asmanга чейин көтөртүп, her bir asmanda paygambarlarga joluğup al, paygambarlar, Muhammed baratıptısız, anday bunday, kayara kelatıp, Musa aleyhisselamga joluğup, Musa aleyhisselam, Muhammed ne oldu? Kelatam, ne verildi sana? Namaz verildi maga. O, kanday namaz? 5 mal, 50 mal okula turgan namaz. Koy, al namazды okuy alбай sen ümmetin kaytartка barıp жеңилдет. 9 жолу kelip 9 жолу kaytıp atıp ananı ушинтип 5 malga түшүрүп alıp kelgen namazды biz азыр hasırım kaza болуп kaldı деп жеңил айтып коет го. Жеңил айтып коет. Бул жеңил келген жок бул намаз. Өтө узак сапар. Alamda bir adam kıla albagan sapar menen, ошондой берекелүү sapar menen kelgen namaz bir tuğanlar. Ошол намазга siz menen biz beken bolup, аны ömürübүздүн ayağına чейин alып жүрүш керекпиz. Niyet kılalı inşallah. Bunu çekedegi takdırdı түздөйүн дей турган болсок, чекени жерге коюш керек. Kılavuzбу? Allah Taala barыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дагвана алхамдулилlah.